Assalamu алейкум, жамаат кандайсыңар? Баардыгыңар көчө чыкпай этият болуп отуруп тургула. Благовещенко Орто Азиянын эмелерин алии тоскон отцепление кылган жерден больнойлор, контактныйлар чыгып кетип, азыр больница приемныйга келип, реза тополоң башталды больницада. Жаман чоң тополоң болуп атат. Врачтарга алигине маскалар, спец костюмдар жетишпей, азыр врачтар уже без формы кете башташты ишин таштап өлүп кетсин деп туруп, айдасаң айдап туруп чыгып кетип атышат. Мен Шайкулов Кубанычбек Карбекович 1980 жылы 24 февраль Жалал-Абад шаарынын Жалал-Абад областынын Жалал-Абад шаарында туулганмын. Жалал-Абад шаарынын тургуну боломун. Тулпа тайшылуу кызматында тайшыл болуп иштейм. Бүгүн 21 март 2020 жылы WhatsApp түйүндөрү аркылуу өзүмдүн уюлдук телефонундан Орто Азия жана Благовещенко айылдарынын отцеплениясына чыгып кеткен больнойлорду качып чыгып келип, больницага келип, шаардык ооруканада врачтарга тополоң салды. Маскалар жетишпейт, дары-дармектер жетишпейт, спецформалар жетишпейт. Врачтар бүт ишин тополоңуп, ишин тыштайбыз деп тараткан маалыматтын бардыгы жалган. Булар чындыкка дал келбеген маалымат. Мен ошол себептен кыргыз элинде кечирим сураймын. Жалал-Абад шаарында абал тып-тынч, туруктуу, эч кандай больнойлор качкан эмес. Жалган маалымат бунун барды. Мен жалган маалымат тараткандыгым үчүн кыргыз элинден катуу кечирим сурайм. Кыргыз эли мени кечирип койгула. Коронавирус жуктургандар ооруканадан качып атабы? УКМКнын жообу. УКМК социалдык тармактарда жана мессенджерде жалган маалымат тараткан шектүүнү колго түшүрдү. Бул тууралуу аталган мекеменин маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге ылайык шектүү буга чейин социалдык тармактар жана мессенджер аркылуу Жалал-Абадда коронавирус жуктуруп алгандар ооруканадан качып, дарыгерлер ишин таштап кетип жатышат деген жалган маалымат тараткан. Ыкчам иликтөө иштеринин жыйынтыгында жалган маалымат таратты деп 38 жаштагы эркек киши кармалды. Маалым болгондой, ал жеке компаниялардын биринде иштейт. Учурда күнөөсүн мойнуна алып, элден кечирим суроодо деп айтылат маалыматта. Анын бул ишине юридикалык баа берилери айтылды. Маалымат булагы Спутник. Кумарагай мына социалдык тармактарда айрым маалыматтар тарап атат. Ушул Жалал-Абад облустук ооруканасындагы медицина кызматкерлери жумушун таштап кетишти, дүрбөлөң болуп атат, эчтеке жок, жетишсиз дегендей өңүттөгү. Азыр сиз айтып кетсеңиз, ушул маалымат канчалык чын же жалган болуп атат? Бүгүнкү социалдык тармактарга, в частности, WhatsApp'ка тараган Жалал-Абад областтык клиникалык ооруканасында келип, сырттан качып келген адамдар, контактный болгон адамдар келип көрүнүп, анан кийин алардан коркуп, биздин сотрудниктер, медсестра, врачтар медициналык коргоо кийими жетишпейт деп иш таштоо болду деген мааниде ушундай бир фейк материал таркады. Бул фейк материал 100% толугу менен калп. Больница толугу менен штаттык режимде азыркы күндө иштеп атат. Тем более бүгүн майрам күнүнө карата бардык службалар өзүнүн дежурный врачтар иштеп атат, а калган врачтар бүгүнкү күндө выходной, демалыш күндө иштеп атышат. Андан кийин бул жерде именно коронавирус менен дарылап аткан бөлүмдүн врач, медсестра, санитаркалар толугу менен өзүнүн кызматтык ордунда, эч бир медсестра, санитаркадан кызматтан кетүү боюнча бир дагы арыз келип түшкөн жок. Маанайлары жакшы. Мен бүгүн 2-3 жолу булар менен непосредственно сүйлөшүп, маанайлары рабочем порядке. Мен ушул учурдан пайдаланып, ушул элге, калкка мен айтып кетейин дегеним, ушундай бир жалган маалыматтар таркатып, иштеп аткан врачтардын көңүлүн, иштеп аткан персоналдын, элдин көңүлүн башка жакка бөлүп, ушундай жалган материал таратпасына суранат элем.
Себеби бизге канчалык деңгээлде мындай материал эмес кайра колдоо болсо биздин күчүбүз ошончалык маанайыбыз көтөрүлүп бизге иштөөгө чоң түрткү салым болот эле. Анан бул маалымат боюнча биз азыр тийиштүү органдарга кайрылдык. Булар боюнча азыр иштеп, бул жалган маалымат тараткан адамдын үстүнөн иштөө жүрүп табылат деген ойду айтышты. Азыр ошол коронавирус илдети аныкталды деп жугуштуу оорулар бөлүмүндө жаткандардын акыбалы боюнча дагы. Жугуштуу оору, коронавирус боюнча такталып жугуштуу оору боюнча жаткан оорулардын акыбалы азыркы күндө дурус эле. Эң улуу аксакал 49-жылкы аксакал бар. Аксакал деле температурасы дене табы азыраак көтөрүлөт, кайра түшүп калат. Калгандары өзүнүн дарылоо алгоритм боюнча толугу менен алып атат. Кудай буйруса жакшы кылып бардыгын аман-эсен алып чыгабыз деген ойдобуз. Медицина кызматкерлерине кошумча бир техникалык жабдуулар келет дедиңиз эле, ошолор келди. Ошолор келиши тууралуу дагы айтылган эле, кошумча мобилдик тиги лабораториялар. Бүгүн Самосатоо министрлигинен тесттерди тест текшерүү үчүн ошолар ооруга чалдыккандардын мобилдик лаборатория келди. Бул областной санэпид көзөмөл борборунда уюштуруп ошол жерде кабыл алуу болуп атат. Биздин ооруканаларда иштөө режими мурункудай бардык өзүнүн ордунда иштеп атат. Рахмат. Чоң рахмат.